Бүгін 18 февральда түшкі саат 12-лер чамасында журналист жана жарандык активист Семетей Талас уулу үйүнөн күч кызматкерлери тарабынан кармалып, бул жол менен 2 сааттан кийин бошотулду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны күбө катары экстремисттик материалдарды таратуу беренесинин алкагында чакыргандыгын айтты. Семетей Талас уулу 2 сааттай убакыт суракта болуп, андан чыккандан кийин чоң иликтөө болуп жаткан иш боюнча күбө катары чакырылгандыгын айтты. Facebook аркылуу бийликти сындап жазып жүргөнү үчүн болушу ыктымал деген божомол анчалык туура эмес экени да белгиленди. Анын айтымында дин темасындагы кайсы бир макаланын илимий макала эместигин билбей бөлүшүп койгон. Анын чакырылышы ошонун негизинде болгонун айтты. Адвокат Акмат Алагушев Талас уулуна байланыштуу соңку жагдайды сөз эркиндигине басым катары баалап, анын суракка алынышын башка да журналисттерге эскертүү катары кабыл алса болорун белгиледи. 41 жаштагы Семетей Талас уулу көз каранды эмес журналист катары белгилүү. Ал көбүнчө уюшкан кылмыштуу топтор, коррупция темалары боюнча оюн жазып келет. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18 февралда Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып, парламенттеги жыйындарга министрлер кабинетинин төрагасы министр өзү келсин деген талапты койбосоңуздар деп суранды. Мамлекет башчы министрлерди зарыл иштер менен чакырсам эле Жогорку кеңеште жүрөбүз, министр өзү келсин дептир деген жоопторду угам. Бир күнү кечке жүрүп же жарытылуу маселе чечилбейт деп айтты. Министрге караганда тигил же бул маселени адистигине жана багытына жараша орун басары жакшы билерин айткан Жапаров, министрлер кабинети чече турган маселени апта сайын өтчү жыйынга катышып, ошол жерден көтөрсө болорун кошумчалады. 2010-жылы инкылап жолу менен бийлик алмашканда Кыргызстан конституциясын өзгөртүп, парламенттик башкарууга өткөн. 2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин баш мыйзам кайра өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигине 17 февралда нота жөнөтүп, жаңы миграциялык эрежелер алкагында текшерүүдөн өтүүдө Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө коридор ачып берүү өтүнүчү менен кайрылды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мындай коридорлорду медициналык текшерүүдөн, дактилоскопиялык каттоодон өткөрүүчү мекемелерде, анын ичинде Сахарова миграциялык борборунда ачууга көмөктөшүү өтүнүч айтылды. 2021-жылдын 29-декабрында Орусияда чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жаңы миграциялык эрежелер иштей баштаган. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп каттоого турушу зарыл. Бул күндөрү каттоого туруу үчүн кезекке тизилгендер Москва аймагында өтө көп болуп, миңдеп саналып жаткандыгы байкалууда. Элчилик медициналык текшерүүдөн Москвада 17 мекемеден өтсө болорун эскертүүдө. Аны менен катар 3 ай деген мөөнөт каттоодон 3 айда бир жолу өтүп туруу дегендик эмес. Бул ички иштер органдарына тапшырыла турган документтин жарактуу мөөнөтү экендиги белгиленди.